Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында заманбап шарттагы 3 кабаттуу жертөлөсү менен курулган имарат пайдаланууга берилген. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен калктын саламаттыгы үчүн жогорку сапаттагы жабдуулар менен жабдылган. Аталган оорукананын жаңы имаратында неврология, нефрология, терапия бөлүмдөрү калкты тейлөөдө. Отделенияга жасалма бөйрөк бөлүмүнө 4 гемодиализ аппарат алынды. Өзүнүн водоочистительный системасы менен жакшы. Бардыгы немецкий аппараттар жакшы. Бул аппараттар болгону негизи пациенттерге да, дарыгерлерге да оңой болду. Мурункусунда эми транспортировка жагынан кыйналчубуз. Баарыбыз жакшы кубанычтабыз. Медицина тармагына жакшы көңүл бурулуп атат. Садыр Нуркожоевич келгенден бери мына көптөгөн зданиялар түшүп атат. Жаңы роддом түшүп атат дегендей. Жакшы, баарыбыз кубанычтабыз. Ошо 30 жылда аткарылбай келген иштер жасалып, заманбап шарттар түзүлүүдө дешет дарыгерлер. Медицина кызматкерлеринин айлык акылары көтөрүлдү. Бул да саламаттык сактоо тармагындагы өнүгүү кадамы. Көпчүлүк дарыгерлер эмгек акынын аздыгынан жеке менчик клиникаларда кошумча иштөөгө мажбур болушкан. Эми дарыгерлер үчүн шарттар жакшырганы кадр көйгөйү да чечиле баштады. Врачтардын жогорку категорияда дарыгерлер мурун 11264 сом эмгек акы алышса, повышение менен азыр 16896 сом. Мурун категориясынын 50% надбавкасы бар эле 5632 сом. Ошол менен кошулуп 16896 сом эмгек акы алышчу. Азыркы учурда категориясына 6000 сом кошулуп, 22896 сом эмгек акы алышууда. Дарыгерлердин айлык акылары сентябрь айынан тарта 50% жогорулады. Мындай жагымдуу кабарды уккан ар бир ак халатчан кубанууда. Орто медициналык персоналдын маяналары 20%, тез жардам кызматынын айдоочуларынын айлыгы 10% чейин көтөрүлөт. Аталган клиникалык ооруканага мурда ай сайын айлык акы үчүн 14 миллион сом бөлүнүп келсе, эми 17 миллион 500 миң сом болот. Акыркы 3 жылдын ичинде оорукананын өзүнүн 4 жаңы здания курулду. Бул 3-өө чоңдор клиникалык оорукананын базасында, бирөө балдар ооруканалык базада. Андан сырткары Жалал Абад областтык клиникалык ооруканасында былтыр компьютердик томограмма коюлду. Бул буга чейин Жалал Абад областында бир гана ЮРФАда болгон, азыр биздин ооруканада бар. Оорулар келип, мурункудай ЮРФАга барбай, ушул жерден эле компьютердик томограммага түшүп, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусунда 115 орундук терапиялык профилдеги 3 бөлүм ачылды. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында 20 бөлүм бар, 3 имарат жаңы курулду. 6 бөлүм капиталдык ремонттон өттү. Республикалык бюджеттен каржыланып, аймактык оорукананын техникалык базасы чыңдалууда. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.